29 жаштагы Айзада Болотбекова жолдошу көк ала кылып сабаганын айтып чыкты. Учурда ал мээси чайкалган, денелери урулган деп Чүй облустук ооруканасында жатат. Окуя 14 февралга караган түнү болгон. Анда күйөөсү мас абалында менин үй бүлөм тууралуу жаман сөз айттың деп чыр чыгарганын билдирди. Үйгө машинаны киргизип атканда мен кирбейм дедим. Машинанын ичинде үйдө анткени ата энем бар. Алардын көзүнчө ушпай эле эшиктен чечишелик дедим да. Ал болбой эле машинадан чык деп атам деп эле баш чачтан алып сүйрөп мен жерге кулап калдым биринчисинде. Анан ал эшикти ачып атты. Эшикти дарбазаны ачып атканда мен кайра руль жакка отуруп алдым. Бербейм деп, машинадан түшпөйм, бияктан сүйлөшөлүк деп. Сен деген ичип алгансың, сен аябай массың деп ушинтип баштады да. Мен өзүмдү контролировать этип анчага чейин апармак эмесмин да. Мен өзүмдү я себя контролировала. Я не пьяная не была. Вот анан айтышынча боюнча ушундай деп, пьяная деп айтып атат да, аябай пьяная болчу деп. Машинаны киргиздим, мен машинадан чыкпайм дедим. Машинанын ключун бер, анда мен кетем дедим да. Үйдө кайын журтуңуз болгон да, Ал бир экилерде болуп атат да, экиде болуп аткан учур болуп атат да. 14-түндө таң аткан 2-де. Анан ал машинадан мени жулкуп эле чыгарып, беттерин ары мындай чабып, жулкулатып чыгарды, жерге түштүм. Түшсөм эле сен эмне деген эмесиң деп эле тепкилеп баштады. Тепкиледи, кадимкидей эле эркекче тепкиледи. Жерге жатып калганыңыздабы? Ооба, мен жерге жатып калгам. Жерде шагыл да биздики. Шагылга жатып калсам, жерге тепкилеп, анан машинасын жаап, үйдү ачып кирип кетти. Мен ызаланып эшикти ыйлап отуруп, эжеме чалдым. Эже көбүрү ушундай мени муж избил деп эметсем койчу дейт. Анан ушунча ыйлап эметкенден үйгө кирдим. Үйгө кирип карасам, ал жатып алыптыр. Эчтеке кылбагандай эле кылып жатып алды. Анан эртеси үйгө барсам, үйдө мамам баарыбыз үйгө барсак, он не признал, что это сделал. Айтты, сен деген жерден куладың, могу телесный травмаларды судмед экспертизадан өткөрүп доказывать этип көр деди да. Кайын журтундагы эметти да, сен оказывается жерден эле токмок жеген турбайсыңбы? Өзүнүн баласын даже ушунча ызаландым, өз баласы мага кол көтөрүп атса да, ошону ушундай признавать этпей коюшту да. Ошондо деле баласына кой, антпейсиң, эмнеге кол көтөрөсүң деп койсо, мен балким ошондо анча эметпейт болчумун да. Кайненемде турганда бүт чечинип көрсөттүм, мондай кылды. Сен өзүң эле тытылган турбайсыңбы? Ушундай кылышты да. Сен өзүң тытылып, бүт жаракаттардын баарын ошо жерден өзүң эле мас болуп баса албай ошол алыптырсың деди. Ошондой эле Айзада жаңжалга кайнэжелери дагы аралашып, ар тараптан басым кылып жатканын айтууда. Ты вообще со змеей, гадюкой. Тебя только придушить они разговаривают. Я с вами не разговариваю. Пожалуйста, в мою сторону ничего не говорите. Заткнись. Я вас как адик, ничего. Я тебе не адик, Айзада. Заткнись и сидеть. Не буду сидеть. Не буду сидеть. Что ты сделаешь? Я все сделаю. Я все сделаю. Да, 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 да. Карачи бол көздөрүң вот чукуп салыш керек. Чукуп салыңыз. Сен чык жактан. Ты вообще здесь никто и звать-то никак. Отец умер, когда мне было 14-15 лет. Аны аябай жоктой өткенсиң, турмушта жүргөндөчү ушундай азыр ойлой берем, атам болгондо, наверное, мындай кылбайт болушсо керек депчи, мындай отношение, неуважение к моим родственникам болбосо керек депчи со стороны мужа. И мама одна нас воспитывала, 40 жашында вдова калып калган.
Заявление жазып чыгып баратсам, кайненем каргап баштады. Унчуккан жокмун. Кайненем бүт жанакы кайнежем болуп бир кучада туруштук. Каргап, сен вот жака барып ошол жактан эми 80деги адамдар эми мурунку ушундай го. Биз үйгө барып кийимдер, мен корктум. То, что менин кийимдерим да бирдеме кылып депчи, анткени бир уктум да көп эле нерсени, акасы. Биринчи турмушунда ушундай болгон окуяларды угуп, мен өзүм кийимдерим бар болчу, балдарым кийимдери бар болчу, ошолорду алып кетейин деп. Анын көзүнчө эле айтам да: я сейчас поеду домой, я заберу вещи десем, кайнежем: ты без ничего пришла, ты в дырявых ботинках пришла, без ничего уйдешь, деди да. Мен аны эми жүрөгүм түшүп, милицияга чалып айттым, ушундай кийимдеримди алып кетейин дедим эле десем, алар мага жанакы жанына сотрудниктерин берди. Барсак, эч ким эшикти ачпай койду. Жабырлануучу келиндин арызы Бишкектин Сверлов райондук жана Чүйдүн Ысык Ата райондук милиция бөлүмдөрүндө каралып жатат. Анын артынан эле жолдошу дагы мени сабап коюшту деп келинчегинин жана анын эжесинин үстүнөн арыз жазганын айтты. Жаңжал учурунда Айзаданын эжесинин манжалары сынып, учурда ал дагы дарыланып жатканын айтты. Милиция азырынча эч кимге эч кандай чара көрө элек. Жубайлар 7 жыл мурун баш кошуп 3 балалуу болушкан. Күйөөсү буга чейин да кол көтөрүп келгенин белгиледи. Алар соңку убакта кийим тигүүчү фабрика ачып иштетип жатышкан. Айзада жолдошу бул фабрикадан да кууп чыгып атканын айтып ызаланууда. Биринчисинде кеткенде сен башка эркек таап алдың, сен эми жалган сүйлөйт да көп элечи. Мен я уже устала себя оправдывать, я устала что-то доказывать. Буга чейин болгон окуяда мен милицияга айткан эмесмин да. Үйдөн эле кой эми ушунча балдары бар, тиги бу деп эле жашап жүргөнбүз да. Мунусунда мен уже жанакы чыдай албай хотела всему миру доказать, что он может быть лицемерным, что он может красиво говорить, он может так уверенно сказать, что он не прав, он прав, ушундай эмеси бар да. Нарцисс деп коет го ошондой кишилерди. Буга чейин да ушундай окуялар болгон беле, кол көтөргөн, Болгон. Кызым жан талашып, 1-класс уже осознанный кызым бар, ал папасын кучактап, мени бир кучактап: мама, пожалуйста, обними папу деп. Ушинтти да. Макул кызым деп эле балдарды алып кеттим. Бир кичинекей чемодан менен кайра балдарды алып кеттим.